Алла Кур'анда мындай дейт: "Инналлазина аману ва амилус солихат саяджалу лахумур рахману вудда." Кайсы үй бүлөдө ынтымак жок болсо, ушул аятты көп окусун. Ортодо сүйүү жок болсо, ушул аятты көп окусун. Буну вазифа кылып. Бул аяттын мааниси мындай: "Инналлазина аману ва амилус солихат", ким иман келтирип жакшы амалдарды кылса, Алла Таала саяджалу лахумур рахману вудда, Алла Таала аларга мухаббат берет дейт. Өзүнүн мухаббатын дагы берет, ортосунда да мухаббат берет. Бир билип коюңуз, ортодогу ынтымак сүйүү бар го, ал чырайга, акча, нерсеге, майлык, мансапка эмес, түбөлүктүү, хакыйкый, чыныгы сүйүү ал иман менен амалда. Иман менен амал болсо, алхамдулилlah, сүйүү бар. Ошон үчүн иншалла мына жерден карап, мага көңүлү жок тияк деп, кайсы үй бүлө жаса, кайсы аял, кайсы эркек аксаса, имандан, амалдан, анда ушундай нерселер болот да. Ошон үчүн иншалла Тааланын вадасы бар. Мусулмандардын ортосундагы ынтымак, үй бүлөлөрдүн ортосундагы сүйүү бардыгы иман менен амалдын үстүндө. Ошого жараша болот. Канчалык таат күчөйсө, ошончолук сүйүү күчөйөт.